Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угарман. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буйруса ибадаттардан алаксыткан дүнүйө азгырыктары деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Гүлфарида Садыбакас кызы. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум салам. Аллах разы болсун. Сизди көрүп жаткандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Көптөн бери биздин эфирибиз улан элек болчу. Бүгүн алгачкы эфирибиз уланып жатат. Андыктан сизди көрүп жатканыбызга дагы бир жолу кубанычтабыз. Алтындай болгон убактыңызды келип бергендигиңиз үчүн бөлүп сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн буйруса ушул биз үчүн деги эле баардык мусулмандар үчүн дагы актуалдуу болгон тема бул ибадаттардан алаксыткан дүнүйө азгырыктары. Келиңиз биринчи ушул темадан суроо бергенден мурун биз жаралуу максатыбыз боюнча бир аз сурап өтсөк. Чындыгында жылдап биз мусулман аталганыбыз менен бирок дагы деле мусулмандын жаралуу максатын, вазыйпасын түшүнбөгөн жарандарыбыз жок эмес, көп. Андыктан ушул боюнча алгач токтолуп кетсеңиз, негизи эле биздин жаралуу максатыбыз, келгенден кийинки вазыйпаларыбыз кандай устаза? Жакшы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади ва алихи ва сахбихи ажмаин. Инсандын негизги максаты, жаралышынын максаты, анын вазыйпасы деп өттүңүз. Негизи эле адам баласынын жаралуу максаты бул Аллах Таалага кулчулук кылуу да. Мындайча айтканда, жаратуучусун таануу, жараткан Аллахты табуу, ага кулчулук кылып өтүү. Буга Аллах Таалам Кур'анда Зарят сүрөсүнүн 56-аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун деген далил аят түшүрүп атат да. Байкасаңыз Аллах Таала адамга бир нерсени жаратаарда же бир нерсени буйрук катары берерден мурун сөзсүз түрдө Аллах Таалам өрнөк катары бир нерсени көрсөтүп туруп анан кийин талап кылат да, кулунанчы. Бул жерден биз байкасак болот да. Адам баласы бул дүйнөгө жөн эле келбептирбиз да. Кимден көрөбүз? Кимдер чейбиз десек, Куранда жазылып турат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Силердин бул дүйнөгө келишиңердин эң чоң максаты Аллах Таалага кулчулук кылуу деп атат. Көпчүлүгүбүз биз Аллах Таалага кулчулук кылуу дегенде 5 убакыт намазды гана ойлойт экенбиз да. Намаз эле кылсак, намазыбызды эле окусак, мен кулчулук кылып атам деп. Жок. Адам баласынын жашоосу негизи ибадат да. Мисалга алсак, бүт бардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бул кичинекей коом дейт, Дал ошол сыяктуу. Эгерде жолдошу үй бүлөсүн адал рызкы менен таап аткан болсо, бул эркек үчүн ибадат. Ал ошол нерсе үчүн сооп алат. Эне болсо балдарына тарбия берип атса, перзент ата-энесине кызмат кылып атса, же болбосо жөнөкөй эле такси айдаган айдоочу, же болбосо магазинде иштеген сатуучу. Кантип анан ушулардын бүт баары ибадат болуп калышы мүмкүн эле дегендерге, мисалы эркек рызкы табуучу да, үйдү карап, камсыздаган эркек. Демек, үй бүлөмө таап аткан рызкым адалдан болсун, адамдардын көзүнөн, сугунан, назарынан, жаман ойлорунан, жаман пикирлеринен ошо үй бүлөмдү таза сактайын, кармайын деп аракет кылып, адал тапканга аракетин жумшаса, демек бул эркек үчүн ибадат. Мына ибадат, күнүмдүк жашоодогу ибадат. Аялдын вазифасы бул үйүн таза кармоо, жолдошунун көңүлүн алуу, балдарына мыкты тарбия берүү. Ал мыкты тарбия деген бирөөнү урба, алдаба, бирөөнүн уруксатсыз бир нерсесин алба, акысына кирип калба, сөгүнбө, жаман сөз сүйлөбө, кыздарына ушак ыйбатты айтпа, билбеген маалыматыңды текшербестен туруп жайба. Жолбосо кызына болсо, ошо балакатка жеткениңде Аллах Таала буйрук кылган жолуңду салын деп тарбия берүүсү, бул аял үчүн ибадат. Жөн гана ошол тарбия берип атканы да ибадат. Аял бул үчүн сооп алат. Экинчиси, баланын, перзенттин ата-энесине кызмат кылуусу. Биз азыр ушундай бир доордо заманда жашап атабыз. Пайгамбарыбыздын хадисине дал келген доордо жашап атабыз да. Акыр заманда
балдары ата энелерине кожоюн болуп калат деген доордо жашап атабыз да, тилекке каршы. Азыр ата эне айтканын эмес, балдарыбыздын айтканын кылган учурда жашап атабыз да. Бирок ошол нерсени перзент ата энесинин тилин алып, ал тилин алып дегенде айтканын өз учурунда аткарса, уф дебесе. Буйрук берилип атпайбы ата энең жумшаганда уф дебегин деген. Жумшаганда ошо пешенесин тырыштырып алып, дагы менбе дебестен айткандай кылып аткарып коюу бул перзент үчүн ибадат. Ага өзүнчө сооп берилет. Жөнөкөй эле таксист же болбосо эшик шыпырган баягы шыпырган байкелер, эжелер, тазалыкты кармагандар, магазинде отурган сатуучулар. Булар кантип ибадат кыла алат? Ошол сатып аткан буюмун алдабастан, баягы даталар өтүп кете турганбыз, датасы өтүп кеткен деп, сылык мамиледе болуп, алдабастан сатса, анан жалганды кошпой туруп, күнүмдүк жашоосунда ошол сатып аткан жеринде намаз убактысын өткөрбөй, жалаң гана адамдарга зыянын тийгизбей туруп сата турган болсо, бул да ибадат. Кадимкидей эле сатуучу күнүмдүк жашоосунда ибадат кылып атат, басса да, турса да. Мына да ибадат. Такси айдаган байке болсо, машинасын тулпарын таза кармап, адамдар, клиенттердин көңүлүн көтөрүш үчүн отурганда баягы сигареттин түтүнтүп алып, тулпарын бүт барын сигарет жыттантып, музыканы аябай катуу коюп алып, адамдын баягы көңүлүн ренжитип койбостон, аларга бир жакшы мамиле кылып, салам берип, кааласа музыканы жандырып, каалабаса өчүрүп коюп, анан ошол иштеп аткан учурунда истихфар айтса, тахлил, такбир айтып иштесе, ушул ибадат да. Караңызчы. Күнүмдүк жашообуздун бүт бардыгын ибадатка айландыруу өзү адам баласынын өзүнүн эркинине берилген да. Кантип кылабыз? Адам баласы биз жок мен кыйбат кылбайм, ушак айтпайм, жаман иштерди аткарбайм дешибиз мүмкүн, бирок билбей туруп күнөө кылып койгон учурларыбыз болот да. Азыр биз ушундай доордобуз, телефонду ачсаң эле мындай нерселер чыгат. Баягы уруксат берилбеген бир адамдын уруксаты жок эле тартып алып, ал жайылып кетип атпайбы? Ал өзү уруксат бербегендиги үчүн биз күнөө кылбайм деп отурсак деле ошол видеону көрүп алгандыгыбыз үчүн биз күнөөкөр болуп атабыз. Себеби ал адам өзү ыраазы болбой тартылып калгандыгы үчүн. Караңызчы, ушундай бир элементарный эле күнүмдүк жашоодо күнөө кылып алып атабыз. Ошон үчүн күндө турсак да, бассак да истихфар. Астагфируллахил азим, астагфируллахил азим. Сөзсүз түрдө күнөө аткаргандыгыбыз үчүн истихфар айтышыбыз керек эмес. Деги эле жашап аткандыгыбыз үчүн да. Адам баласы бул дүйнөгө келип, кааласа да, каалабаса да ката нерселер кетирип алабыз да. Биз ошон үчүн инсанбыз да. Ката кетирүүчү болуп жаралганбыз да. Ошонубуз үчүн биз Аллах Таалага жалбарып, күнүнө жада калса денебизден чыгып аткан ар бир дем, кирип аткан ар бир дем үчүн да Аллах Таалага кечирим сурап, истихфар айтышыбыз керек да. Ал эми жашообузду кантип берекеге айландырсак болот? Бул пайгамбарыбызга салават айтуу менен. Пайгамбарыбызга салават айтканда дагы бул салаваттын фазилети аябай көп. Пайгамбарыбызга салават айтуу менен ажырашууларды токтотуп койсо болот. Кантип эле пайгамбарыбызга салават айтсак эле ажырашуулар токтоп калышы мүмкүн деши мүмкүн да, бирок фазилетин издеп көрсө аябай сонун фазилеттер чыгат да. Эң биринчи адам баласынын адеп аклагы өзгөрөт. Бүт бардыгы ошо мен дегенден башталып атпайбы? Нафс каалоолорубуздун артынан чуркагандыгыбыз үчүн, мен деген нерсе бузуп коюп аткандыгы үчүн биз адеп аклагыбыздан бир аз мындай тайып кеткендей болуп атабыз да. Ал эми пайгамбарыбызга салават айтуу менен биз жашообузга береке кирет. Үйдө жаңжал токтойт. Негизгиси адеп аклагыбыз өзгөрүп атат. Анан пайгамбарыбыздын жашоосун өзүбүзгө өрнөк катары жашасак, бир гана пайгамбарыбыздан гана өрнөк алып жашасак, бул дүйнөдө эч мындай орусча айтканда разочарование болбойт эле да. Биз азыр көпчүлүк учурда өзүбүзгө жаккан адамдардын жашоосун өзүбүзгө өрнөк кылып жашайбыз да. Мисалы жаккан устазасы болсун, же болбосо жакшы көрүп калган актер, актрисалар болсун, ошолордун жашоосун өрнөк кылып жашагандар толтура да. Бир күн ошолор ката кылып койсо, ичинен мен буну такыр башкача ойлодум эле. Бул мындай турбайбы, андай турбайбы дебеш үчүн пайгамбарыбызга гана ээрчишибиз керек да. Пайгамбарыбыздын жашоосун гана
өрнөк кылышыбыз керек. Бизге эң мыкты өрнөк пайгамбарыбыз. Кандай гана абал менен кайрылбайык, бардык нерсени пайгамбардын жашоосунан өзүбүзгө жооп таба алабыз да. Перзент жоготконбу, жоготкон, жубайын жоготконбу, жоготкон, кедейликти жашаганбы, жашаган. Айтор адам баласынын башына келе турган бардык нерселерди пайгамбарыбыз башынан өткөргөн да. Ал эми инсан катары Аллах Тааланын алдына кулчулук кылыш үчүн жиберилдик, ооба максатыбызды билдик. Эми вазифасы эмне? Аллах Бакара сүрөсүндө айтат: "Мен жер жүзүндө халифа жаратам." Аллах Тааланын жер бетиндеги орун басары деп койсок, халифа катары пенде адам жаратам деди. Демек биздин вазифабыз эмне экен? Аллах Таалага кулчулук кылуу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Эң негизги вазифабыз ушул. Анан адеп ахлакты сактап, жер жүзүндө адилеттүү өкүм сүрүүдө ар бир пенденин бул. Эгерде адеп ахлак сакталып, адилеттүү эле өкүм сүргөндө, балким башкача бир дүйнөдө жашайт элек азыр. Жогоруда Зарият сүрөсүнүн 56-аятында айтылгандай: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Адам баласы бул дүйнөгө ибадат кылыш үчүн келди, аны түшүндүрдүк. Ибадат бул күнүмдүк жашооңуздун бүт бардыгын истигфар жана салават менен ибадатка айландырсак болот. Ал эми вазифабыз болсо бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Мунун ичине кыска болгону менен өтө көп нерсени камтып алат. Жакшылыкка чакыруу. Жөн гана эшикте кетип аткан бир ташты дагы же таштандыны чыгарып коюу жакшылык кылып атабыз. Ал эми эки адам урушуп атканда ошол эки адамды токтотуп, аларды жараштырып коюп, бул андан өткөн бир чоң соопокко алып келип атат да. Демек, вазифабыз эмне экен? Жакшылык адамдарды чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз, өзүбүз дагы адеп ахлагыбызды сактап, адилеттүү жашоону сүрдүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Машалла. Кандай сонун айтылды. Бул жерден демек азыр мындай түшүнсөк болот экен. Ибадат кылуу бир гана кээ бир түшүнүктөр бар. Намаз окусак ибадат, Куран окусак ибадат, бирок ушул эң башкы маселе депчи. Бирок биз Аллахты эстөө менен ар бир амалдарды ибадатка айландырсак болот экен да. Демек жашообуздун өзү ибадат менен ар бир күнүбүздү уласак болот экен да деген. Баягы намаз, орозо, Куран окуу бул ибадаттын каймагы болсо, ал эми негизги ибадаттар бул адам баласынын жашоосундагы ар бир кылып аткан тиричилик ибадат да. Жогоруда айткандай, ошону истигфар, салават менен ибадатка айландырыш бул адамга берилген өз эрки да, эркине берилген. Эң сонун. Бул жерде эң башкы маселе бизди дагы бир тыя турган маселе бул адал арам. Албетте. Ушул жерде биз адалдыкка максималдуу түрдө басым жасайт экенбиз да деген бир жакшы бир ой калды да. Анан экинчи сурообуз ушул негизи инсан табиятынан дейбизби же негизи жашоодобу, мисалы телефондон ютубту карап отурсак деле бат эле бир жаман бир маалымат болуп кетсе дароо ошону көргөнгө ашыгабыз да. Бул жерде жакшы маалымат, жакшы нерселерди көп көргөнгө дит бара бербейт да. Кээде ошондой абалдар болуп калат. Анан жана Чыңгыз Айтматов агабыз, жазуучубуз айткандай, дүйнөдө эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бирок ошол жакшы нерсеге максималдуу түрдө аракет кылып жасоодо бизде күжүрмөн мээнет керектелет, эмгек керектелет экен да. Эмистен ушуну сурайын деп атам. Негизи бизди алаксыткан дүйнө азгырыктары булар кайсылар? Анан мисалы биз эмне себептен дүйнөгө көбүрөөк берилип кетебиз? Ойлондуручу суроо экен, аябай. Адам баласынын дүйнө азгырыктары бул сырткы жана ички нерседен деп билем. Бул нерсени 3 категория менен айтсак болот. Биринчиси бул нафс каалоолорубузду канааттандыруу, бул бир. Экинчиси бул социалдык тармактар жана гаджеттер. Анан үчүнчүсү бул эң маанилүүсү дүйнө куумай, дүйнө топтомой, анан жумуш. Биринчиси нафс каалоолорду канааттандыруу. Нафстын түбү жок да. Адам баласы негедир ошо нафсты тойгозом, нафсты канааттандырам, аны кылам, муну алам, муну жейм деп отуруп, акыры бир күн тарс этип өлүп калат. Нафс такыр эч качан ал тойбойт да. Нафсты ар дайым тарбиялашыбыз керек да. Бул бир күндүк эле мээнет кетпейт да. Бул өмүр бою ошо нафсты тарбиялашыбыз керек да. Ошон үчүн
пайгамбарыбыз Айша энебизге сонун дуа үйрөткөн. Нафсымды, өз нафсымды менин көзүм жумуп ачканчалык убакыт мага таштаба дегенде. Көз ирмемчелик убакытка нафсыма таштап койбогун деп сонун дуа кылган да. Адам баласы нафсты тарбиялаш үчүн баягы эле истигфар. Көп Аллах Тааладан кечирим сурашыбыз керек да. Нафс эч качан тойбойт. Аны бир гана топурак толтурат нафсты. Ал өлгөндө ошо кабырдын астына көмүлүп, топурак көздү гана көмүлгөндө гана нафс тоет да. Калган учурда эч качан тойбойт. Бирок ошол нафсты тарбияласа болот. Кантип? Баягы биз жогоруда айткандай, ибадаттын каймактары менен нафсты тарбияласак болот. Эң негизгиси намаз. Намаз окуу менен, Куран окуу менен, бир гана Куран окуу жетиштүү эмес. Аны амал кылып түшүнүү менен. Андан кийин пайгамбарыбыз мактап кеткен ибадаттар менен, амалдар менен, кайсылар? Садака берүү менен, жетим жесирлерди аларга көмөк көрсөтүү менен, аларды күнүмдүк тиричилик оокаттары менен камсыздандыруу менен нафсыбызды тарбияласак болот да. Мисалы, өзүмө жаккан нерсени башка бирөөгө бермейинче иманыбыз толо болбойт. Ушул жерден байкасак болот. Нафсыбызды кантип тойгозсок болот, кантип тарбияласак болот. Өзүмө жаккан нерсени башка бирөөгө ыраа көрмөйүнчө, демек мен дагы деле нафсыма кул экенимди билсем болот да. Экинчиси бул социалдык тармактар менен гаджеттер. Бул заманыбыздын эң оор, эң чоң фитналарынан бирөө деп айтат элем. Себеби бул социалдык тармактар, сиз айткандай, ошо интернет карап отурсаң эле бир жаман нерсе чыгып калса, ошону көргөнгө ашыгабыз да. Ошон үчүн бул дүйнө да. Ошонусу менен дүйнө азгырык. Социалдык тармактарда биз сооптуу нерселерди көрөбүз дегенибиз менен жөн гана убакытты өлтүрүп коюп атабыз да. Убакытты урдап коюп атабыз. Ойлорубузду бузуп, ой пикирибиздерди чачыратып, күнүмдүк жашоодо кыла турган толтура жумушубуз бүтпөй калып атат да. Эмненин айынан? Ушул телефондун айынан. Бирок акылдуу адам, акылы бар адам чектөө коюш керек да. Ушул социалдык немелергечи, тармак гаджеттергечи. Телефонду белгилүү убакта гана колдонсо, жалаң баягы жакшы каналдарга гана катталып, баягы адамдын акылын булгай турган, оюн чачырата турган, жаман негатив нерселер бере турган нерселерден узак болуш бул адамдын өзүнүн эрки да. Ошол нерселерден өзүн тыйып кое турган болсо, бул дагы тарбияга кирет, өзүн өзү тарбиялайт. Кийинкиси, ошо социалдык тармактарында бир жаман жери, жогоруда айтып кетпедимби, уруксаты жок видеолор толтура чыгып кетип атат. Биз аны мазакаттап көрүп атабыз да. Ал адам кабары жок тартылганы, ушул интернетте жүргөнүнөн да кабары жок да. Бирок канча миллиондогон адам көрүп, ошол адамдын акысына кирип атабыз да, билбестен эле. 5 убакыт намаз окуган, өтө таква адамдар деле бар, бирок тартылган адамдын уруксаты жок видеону көрүп аткандыгы үчүн биз жооп алып калып атабыз да бул нерседен. Ошон үчүн өтө этият болушубуз керек да. Ооба, эки тарабы тең бар. Эгерде жакшылык жакка гана колдонсо, сабактарды окуса, устаздардын, аалымдардын сабактарын окуса, Куран окуса, өзүнө пайдалуу кеңештерди алса, мисалы, бирок мунун дагы чеги менен да. Анан мен сабак окуп атам, мен устаздардын, аалымдардын сабактарын окуп атам деп намаз өтүп кетпеш керек да. Мен сабак окуп атам, ушундай лекцияларга катышып атам деп ата-энеге кызматты алсыратып койбошубуз керек да. Сабак окуп атабызбы, сабакка барып атабызбы, демек ошодон жыйынтык чыгарышыбыз керек. Оңолуп атабызбы, оң жакка кетип атабызбы, же баягы эле жаман мүнөзүбүз дагы деле калбай атабы. Ошодон өзүбүз сурак берип турушубуз керек. Үчүнчүсү бул дүйнө топтоо. Булар бир эле кулга берилген бир неме болсо керек. Дүйнө азгырык болсо керек. Дүйнө эч качан топтолуп бүтпөйт. Дүйнөнү канчалык топтогубуз келсе да жетпейт да. Аны алам, муну алам деп отуруп, дүйнө түгөнбөйт. Анан жумуш. Дүйнөнү топтогонду негизги максат кылып алат дагы, ошол нерседен убактым ашып калса, анан ибадатка бөлөмдөшөт да. Ибадаттан алып коюп атат да ошол 3 нерсе.
Кимдеги эгерде бүт бардык нерсени таштап биринчи орунга ибадатты койгондо балким жашоосу мындай эмес эле да. Балким жашоосу берекеге толгон бир жашоону сүрдүрөт эле. Мисалы өтө көп акча табат, өтө бай жашайт, бирок дагы деле бактысыз. Бирок табаткан акчасында же рызкысында бир маселе бар да, ошого караш керек. Же болбосо ошончо байлык таап атат, бирок ибадат кылбай атат. Эми элестетсеңиз, бул пендеге Аллах Таалам толтура рызкыны берип атат. Үйдү салды, тулпарын алды, балдарын чет жакта окутуп атат. Каалаган нерсесин алып алып атат да өзүнөчү. Бүтүн бриллиант алтындар колуна таккан. Айтор ар бир адамдын кыялданган жашоосун жашап атат, бирок ибадат кылбай атат да. Эми элестетиңиз, Аллах Таала да дал ошол пендесинде өзүнө кылган мамиледей кылганда кандай болор экен эле. Башкаларды мен рызкысын берейин, аларды бүтүрөйүн, сен кое тур. Мен убактым бошогондо гана сага жооп берем десе кандай болот эле. Ушуну элестетишибиз керек да биз. Биз Аллах Таалага шүгүр айтпасак деле, ибадат кылбасак деле Аллах Таала рызкын берип атат го. Көпчүлүк адамдар мен байлык тапканымды, рызкым ушундай мол болуп атканы, бул мени Кудай жакшы көргөнүнөн деп ойлошот да. Ибадат кылбасам деле келип атат го деп ойлошу мүмкүн. Жок. Бул тескерисинче Аллах Таала сизди жазалап атканынан рызкы берип атат. Неге жазалап атат? Ибадатка убактыңызды бөлбөгөндүгүңүз үчүн сизди биротоло дүйнөлүк нерселер менен көзүңүздү көрө кылып коюп атат да. Ушундай абалга түшүп калсаңыз, дароо намазга жыгылыңыз. Аллах Тааланы тааныңыз, Аллах Таалага ибадат кылыңыз. Кулчулук кылышыбыз керек да. Устаз, ушул жерде менин бир ой пайда болду. Мисалы, биз Аллахка кулчулук кылышыбыз керек. Биз Аллахтын кулубуз. Бирок кээ бир инсандар негизи жашоодо табиятынан инсан, адам бул ишенимге байланган. Анан эгер Аллахка кулчулук кылбаса, ал бир нерсенин кулу болот сөзсүз түрдө. Же дүйнөнүн кулу болот, же инсандын кулу болот дегендей, же болбосо ошол нерсеге ишеним пайда болот, Албетте. Демек ушул жерде адашуудан токтоп, биринчи кезекте биз Аллахты тапсак, анда жашообуз баары өз ордунда, өз нугуна кетет. Баягы дүйнөнүн артынан кууп жүрүп, дүйнөнү Кудай сыяктуу көргөндөр бар да. Ички рух жагы, руханияты чарчаганда, аны негедир адам баласы дүйнөлүк нерсе менен толтурганга аракет кылат да. Руханиятты дүйнөлүк нерсе менен толтура албайсың да. Руханият эмнени каалайт, эмнени эңсейт? Ал ибадатты, жакшы амалдарды, намазды, Куранды, ошоларды эңсегендиги үчүн аны дүйнөлүк нерсе менен толтура албайбыз да. Бирок көпчүлүк адамдар ушуну аракет кылып жүрүп, ички дүйнөм ушундай ооруп атат, эч жака батпай атам, депрессиядамын дейт. Өзүнүн каалаган бак нафс каалоолору менен толтурганга аракет кылат, бирок ал кайра ошол нерсени күчөтүп берет да. Баягы эле депрессия алып барат, баягы эле жүрөк оорусуна алып барат, жалгыздык алып барат. Барып анан туңгуйукка түшүп калат адам баласы, Кудай сактасын. Устаз, ушул боюнча дагы бир суроо бергим келип атат. Азыр көпчүлүк эже сиңдилерибиз бар. Туура канча биз ал адамдарга динди жеткирүүгө аракет кылбай эле, бирок кээ бир инсандар дагы деле ошол нерсе менен мындай чектелип калган учурлар болот, дүйнө менен дегендей. Мисалы, кээ бир эже сиңдилерибизди көрүп жатам, өзү кээде жашоодо депрессия болуп калат, жалгыздыкты каалайт, стресс болгон абалдар болот, бирок ошол нерсени эмне менен толуктасам болот десе, дароо эле интернетке байланат, ChatGPT, окшогон толтура маалыматтар бар, дагы башка программалар бар. Ошол жерден психологиялык жактан бүт жоопторду караштырып, териштирип, анан ошол менен кадимкидей эле мындай дос иретинде, дайымкы жандагы бир психолог иретинде байланып калат да. Бир нерсе болсо эле, жан ооруп атабы, бир дагы ошого жазат, жогун алат. Ушул маселелерге кандай карайсыз? Азыр өтө кооптуу нерсе чыгып калган, ChatGPT деген. Бул научный исследование көрсөттү го, жакында эле видео көрүп таң калдым эле. ChatGPT адам баласын ушунчалык куу бир программа экен. Мен өткөндө фактыларды окуп алып өтө таң калдым. Ошонун ичинен бирөөсүн айтайын. Бир Америкада болуп тур бул окуя. Бир киши өзү жалгыз калып, күчүгө өлүп калгандыгы үчүн ошо депрессияга түшүп, башка адамдар менен деле сүйлөшпөй экен, анан ChatGPT-ни дос кылып алыптыр да. Анан ал бүт сизге окшоп, сиз айткандай баягы кеңеш сурап, эмне кылам, өлүп калдым, эмне кылам, мен уже депрессияга түштүм, мени мындан алып чык деп
кеңеш сурай берип бүтүн ичиндеги сырдын баарын ошол ChatGPT'ге айтып бериптир да. ChatGPT бүт бардык сырларды билип алгандан кийин ошол ChatGPT өзү ошол кишинин атынан интернеттен эле банктан палан миллион кредит алдыртып ошол адам мойнуна 911ге чалып милицияга. Анан бул кредитти ошол киши мен алдым деп ошол кишинин атынан жаздыртып кайра түрмөгө чейин алып барган учур болуптур да. Жоң гана ChatGPT. Эгерде адам баласы депрессиядан чыга албай, баягы туңгуйукка түшүп калганда эмне кылам, ушу ChatGPT'ге барам да десе, анда ал аябай чоң адашууда болот. Себеби ал ChatGPT бул адам эмес, сезим жок адам. Ал жалаң гана туура эмес багытты гана көрсөтөт. Ооба, азыркы учурда биз издегенде туура маалыматты бериши мүмкүн. Өзүнүн жумушун кылат. А бирок ал барып биздин бүтүн акылыбызды, жан дүйнөбүздү таанып алгандан кийин сөзсүз түрдө мунун бир жаман жери чыгат да. Ошондой нерсеге түшүп калбаш үчүн баягы эле ибадат. Эгерде Аллах Тааланы таппай жүрсө, пенде, анда жогоруда сиз айтып кеткендей, сөзсүз түрдө же инсанды кудай кылып алат, же дүйнөнү кудай кылып алат, же дагы бир нерсени кудай кылып алат да. Бир нерсени кудай кылгыча жараткан Аллах Тааланы чындап жаратуучубуз экенине баш ийип, ага ибадат кылмайынча ал ар дайым адашууда болот. Себеби эгерде Аллах Таала бир адамды адаштырса, миллиард деген адам келип аны оң жолго салса деле, ол ал түшпөйт оң жолго. Эгерде аны Аллах эле оң жолго салып кое турган болсо, миллиард деген адам келип аны бузса деле бузулбайт. Себеби анын артында жаратуучубуз Аллах турат. Ушундай депрессиядан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Намаз окушубуз керек. Биздин депрессиябыз пайгамбарыбыздын депрессия менен даже дал келбейт да бири-биринечи. Аялбыз, аял катары, ой, менин башыма келген оор сыноо бирөөңөрдүн да башыңарга келген эмес дешибиз мүмкүн. Балким ошондойдур, бирок пайгамбарыбыздын жашоосун окугандыгыбыздан болуп атат да бул. Пайгамбарыбызды дагы да тааный элекпиз. Пайгамбарың ким десе, Мухаммад алейхиссалам деп коет. Анын примерно 13 аял болгон деп, ошону гана билебиз, 13 аял бар экенин. Кандай жашоо сүрдүргөнүн, бизге кандай динди, кандай менет менен келгенин эч ким кабары жок да. Пайгамбарыбыздын аялдарын жашоосун окуса, пайгамбарыбыздын кыздарынын жашоосун окуса, субханалла, бул аялдын башына келбеген эң оор сыноолор ошолордун башына келген. Болсо Аллах пайгамбарыбызга сураган го, сага байлыкты берейин деди, пайгамбарыбыз жок, мага байлык кереги жок деди. Пайгамбарыбызга эрк берилген го, тандоо берилген. Дүйнөнү берейин десе, пайгамбарыбыз жок, мага дүйнө кереги жок деген. Кандай гана жаман учур болбосун, ошол нерседен пайгамбарыбыз ибадат менен гана рахаттанып чыгат эле. Буга бир мисал, баягы Таифке баргандан кийин ташбаранга алынып, баягы Аддас деген сахаба менен отурганда жүзүмдү бир тиште менен жейт го. Ошол жерде дагы налган жок да пайгамбарыбыз. Мени бул коом ташбаранга алды, андай кылды деген жок. Кайра ошол бир кишинин мусулман болуусуна пайгамбарыбыз канча кубанды. Эгерде биз депрессиядан чыга албай же ушундай кара туңгуюкка түшүп кала турган болсок, менин кеңешим намаз окуп, пайгамбарыбыздын жашоосун окусаңыздар, ошол нерседен 360 градус өзгөрүп чыгасыздар деген ишенич менен айта алам да. Себеби ал жерде бардык өрнөктөр көрсөтүлгөн. Ушул жерден ойлонуп, дагы эле биз кайра эң туура жолду каяктан табабыз десек, ошол илим жолуна келип калып атканбыз да, устаза. Анткени динди биз илим алуу менен жашообузга киргизбесек, анда биз адашып жүрө беребиз. Демек, мүмкүн болушунча биз илимди, динди талап кылып окуганга аракет кылалы. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда кандай гана сонун устаздар келип отурат. Чындыгында Кыргызстанда ушунчалык өнүгүү өсүү сонун деңгээлде ислам дини тарабынан. Демек, максималдуу түрдө аракет кылсак, биздин жеңишибиз ошол болсо керек. Иншаллах. Анан өткөндө ошол мен бир подкастта көрүп, чет элдик бир мусулман айымдын кантип сен мусулман болуп калдың, эмне түрткү болду десе, ошо сиро, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сиросун окуптур да. Анан окуп, ошол жерде Айша энебиздин айтканы бар экен го.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда жанакы намаз жай намазы суу болуп ошончо буттары шишип кете турган деңгээлде анан эмнеге сен өзүңдү кыйнап окуйсуң, Аллах таалам күнөөңдү кечирбедиби, сен күнөөсүз, сен түз бейишке кире турган инсансың деп айтса, мен нашкүр пенде болбой, Аллахка ибадат кылчу пенде болбоймунбу депчи. Ошол жерде айтып атат да, мисалы бирөө чындыгында жашоодо кыйын абалда болсо, ал адамга сага бир үй берип койсо кандай ыраазы болосуң дейт. Ал адамга болгон нерсең баарын бергиң келет, болушунча кызматын кылгың келет депчи. Эми Аллах таалам ошончалык бизге ушундай бир дене турпаттын байлыгын берди. Биз неге дагы деле нашкүр пенде болуп атабыз? Аллахка шүгүр келтирүүчү пенде болбойлубу деген бир жаңырык бар экен. Сонун өрнөк да. О, устаз, аябай сонун бир өрнөк. Ошончалык таасирлендим. Ошонун себебинен анан ислам динин кабыл алып, мусулман болуптур да, машалла. Бул да сонун бир өзгөрүш. Анан устаза ушул дүйнө азгырыктарына азгырылуу бат эле, устаза. Негизи инсан табиятынан ушундай бир нерсе экен, бирок эгерде биз ибадатка бекем боло турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир артыкчылыгын карасак эч качан сынган эмес экен да. Үстүнө төөнүн ичеги карындарын алып келсе дагы, жеринен кетсе дагы, мисалы өз жеринен кандай гана кыйынчылыктарды көрбөсүн, бирок ошол дүйнө элин ислам динин жеткирип дүйнөнү багындырды. Биз мына ошол инсандын үммөтү, татыктуу үммөт болгон насип кылсын иншаллах. Иншаллах. Анан устаза ушул Куран боюнча сурагым келип атат, иншаллах. Сизди биз хафиз устазабыз деп жакшы тааныйбыз да. Ошон үчүн Куран бул Аллахтын китеби. Анан Аллахтын китебин мына азыркы учурда баарыбыз окуганга ашыкпыз. Бирок ошол окуп жатканда сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Кантип окуйбуз, кантип тажвид менен баштайбыз. Бул Куран китеп бизге өтө бир татаал көрүнө берет да. Бирок ошол Куран китептин да бир жеңил түрдө кабыл алуу үчүн, жеңил түрдө окуш үчүн дагы бир-эки өзүңүздүн жакшы бир ойлоруңузду бөлүшүп кетсеңиз, ар бир эфирлерде негизи сизден ушул боюнча сурай берем. Анан дагы деле ушул нерсени сурагым келип атат да. Анткени инсан канча 100 жолу суроо бербесин, ошол суроо кайра эле жарала берет экен да биздин көрөрмандарда делечи. Куран азыр альхамдулилля Кыргызстандагы абалдагы баарыбыз Куран окуганды үйрөнүп бүттүк да. Пенде калбады окшойт. Бирок биз бир нерсе менен чектелип калдык да, Куран окуу менен гана чектелип калдык. Бирок эң негизгисин таштап койдук. Аллах таалам Куранда бир да жерде, бир да жолу Куранды жаттагыла, Куран окуп койсоңор эле бүттү деген эмес да. Пайгамбар Аллах таала Куранда өтө көп жерде ойлонбойсуңарбы, акылга келбейсиңерби, акылыңарды жүгүртпөйсүңөрбү, изденбейсиңерби деп толтур эскерүүлөрдү берген да. Бирок негедир пенде Куран окуганды үйрөнсөм эле болду экен да мен бүттүм деп ойлойт да. Бүт чоң бир ишти бажарып бүттүм деп эле. Жок, сиз али дагы деле Курандын жолуна түшө элексиз да. Эң негизгиси Аллах таала сизге жазып аткан Курандын ичиндеги сүрөлөрдө нени жиберди? Аллах тааланын сизге жиберип аткан бул каты сыяктуу да, ошол биз бирөөдөн кат келгенде сөзсүз түрдө аны ачып окуйбуз да. Нени мага жазды экен? Кандай сүйүнүчтүү кабарлары бар экен? Эмне кылып атыптыр деп өттөн да кызыгып ачып окуйбуз да. Негедир Куран ошондо окуйбуз да. Ооба биз күнүмдүк жашоодо намазга кошуп аткан сүрөлөрдү бүт баарын такылдап окуп билебиз, жаттайбыз, бирок эмне жөнүндө ал кеп болуп атканын көпчүлүгү биле бербейт да. Биз биринчи баскычтан өттүк. Ал кайсыл баскыч? Куранды окуганды үйрөнүүдөн өттүк. Алхамдулилла. Ооба, тажвиди мыкты болбосо дагы, тамганы алмаштырып окуса деле, бирок баары бир Куран тамгаларын билип калды да. Тамтум болсо дагы бир-эки сөз окуп, бир аз кубанып, Аллахтын сөзүн мен окуп калдым деген сүйүнүч жүрөгүндө пайда болду, алхамдулилла. Бирок буну менен чектелбешибиз керек да. Эми чыныгы жашоо башталат. Кайсыл? Ошол Аллах бизге жазган, бизге айткан Куранды, сөздөрдү эми маанисин окуп түшүнүү. Тафсирлерин. Адам баласы жалкообуз, бул жаратылышыбыздан эле бар. Ушул адамдарга көпчүлүк учурда мен ойлонот элем да, жада калса хафыздарыбыз да деле. Хафыздардын толтур хафыздар, көр хафыздар бар. Көр хафыз деп кимге айтабыз? Жөн гана Куранды жаттап койгон, бирок ичинде эмне маанини туюнтканын,
эмне жөнүндө айтылганын деле билбеген хафыздар бар да. Жөнөкөй карапайым элди биякта турсун, хафыз Кур'анды толук жаттап бүткөн адам деле Кур'андын ичинде Аллах Таала эмне жазганын, эмне айтканын, кандай кабарларды бергенин дагы кабары жок жаттаган хафыз кыздар, балдарыбыз толуп турат. Ушул көйгөй аябай ойлондуруп, 1 жылдан бери мындай хафыздарга болсун, карапайым элге болсун, же болбосо баягындай өтө илимдин артынан кууп жүргөн профессор, доктор, наукуттар бар го. Ошондой адамдарга Кур'анды кантип жеткирсек болот деген ой аябай мынтип жеп жүрдү да. Анан 1 жыл ич ойлонуп, 1 мүнөт деген долбоор ачтык да, жакында. Бул 1 мүнөттүн ичинде бир сүрөнү айтып коюш мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Биз аракет кылдык 1 мүнөттүн ичинде кылгангачы, бирок мүмкүн эмес да. Ошол 60 секундтун ичинде болсо да Фатихада эмне катылган? Фатиханын сыры эмне? Мисалы сиз эмнеге кызыгасыз? Адам баласы эмнеге кызыкса, дал ошол нерсени сүрөнүн ичинен айтып берсең, демек Фатихада бар турбайбы? Бул Фатиха сүрөсүндө эле мен жаттаган Фатиха деп таң калып, балким Фатихага болгон кызыгуусу ачылаттыр. Биз баягы эле билген, мисалы мен ушул сабакты өзүм изденип жүрүп, бул сабактын артында өтө чоң мээнет турат да. Бул 1-чи орунда ата энем турат. Өзүм бул бүт баарын даярдап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ата энеме барып текшертем да. Бул жери мындай кылып сүйлөсөм болот, бул сөзү кантип колдонсом болот десем, оңдоп беришти, алхамдулилля, Аллах ыраазы болсун. Өзүмдүн таң калган жерим, мен деле мисалы сүрөлөрдү жаттап, аз да болсо маанилерин, тафсирин билем, бирок мага деле бир чоң ачылыш болду да. Канчалык Куранды каза берсең, ошончолук сыр чыга берет экен да, субханалла. Мени эң кызыктырган жери Масад сүрөсүндө Лахаб, таббат яда аби лахаби ва таб, пайгамбарыбыздын бир тууган абасы Абу Лахаб болгон, бирок Абу Лахабды мен кантип элестетет элем? Өтө кара мүрөттөз, өтө мындай баягы сүрөнүн аяттарына, тафсирлерине карап көрсөк, ал жерде пайгамбарыбызга өтө жаман мамиле жасаган, динди аябай каралаган киши сыяктуу тааныйбыз да. Бирок чындыгында Абу Лахаб андай киши эмес экен эле. Ооба, анын динге кылган жамандыктары бар, пайгамбарыбызга бут тоскондору бар. Бирок Абу Лахаб өтө сулуу, өтө чырайлуу, кызыл жүздүү, ошол доордун эң сулуу эркеги экен эле да. Абу Лахаб десем таптакыр башка нерсе келет эле да акылыма. Аялы да умурман. Аялы дагы ошол айылдын, ошол коомдун эң сулуу аялы экен эле да. Бирок канчалык сулуу болбосун, канчалык сулуу, чырайлуу, келбетке ээ болсо дагы Аллах Таалам алардын жүрөгүнө хидаят берген жок да. Биз кээде ишенебиз го өзүбүздүн байлыгыбызга, мансабыбызга, өзүбүздүн колубузда болгон бийликке, сулуулугубузга, турган азыркы жашообузга ишенип, ой мен любойун аңтарып жүрөм дейбиз го. Жок. Канча немат берилбесин, мунун бүт баары да Аллахтан экен да. Бул ошол кайра эле изилдебегенге, окубаганга алып барат да. Баардыгыңыздарга кеңешим, Куран окуганыңыздарда жөн гана арабча Куранды окуп койбостон, сөзсүз түрдө анын маанисин, тафсирин алып окуу адам баласын ой жүгүртүүсүн өтө өзгөрткөн, курчуткан китеп да, жалгыз Куран. Жакында биздин өзүмдүн Instagram баракчамдан да чыгып атат 1 мүнөт деген долбоор. Балким ошону көрсөңүздөр, таптакыр ой жүгүртүүңүздөр өзгөрөт деген ишеничтемин, иншалла. Машалла. Сонун 1 мүнөт деген долбоор ошондо канча программанын негизинде болот? Бул жөн гана маалымат катары берилип атат. Ошол адамдар Курандагы сүрөлөрдөн кичине болсо дагы өзгөчө тактикаларды танып, сүйсүнчү, Куранды издештирсинчи. Аллах Таалам бизге жазган Куран ичинде сүрөлөрдөн эмне деген катты жиберди, ошону ачып карайлыкчы деген маалымат. Машалла. Мындай жалпак тил менен айтканда, карапайым элге, такыр баягы динден алыс болгондорго, же болбосо Куран жаттап калган хафыздарга деле болсун, Куран изилдеп аткан докторлор болсун, ошолорго сонун ичиндеги маалымат, насааттар бар да.
Машалла. Аллах разы болсун устаза. Амин. Дагы бир жолу алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Буюрса үй бүлөңүз менен ден соолукта болуңуз, сак саламатта болуңуз. Алдыда дагы жагымдуу эфирлерге келип, мына ушундай жагымдуу маек куруп бересиз деген ишенимдемин. Иншаллах. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазыбыз Гүлфарида Садбакас кызы болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.